Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. 7 жаштан баштайсың тарбиясын дейді. 7 жаштан баштайсың. Бала 20 қанша жашқа чейин эмне кылат? 15, 14-15 жашқа чейин сен тарбияңды алат. 14-15 сен сөзүңдү угат. 14-15 жашқа чейин сен тарбиячы боло албайсың. Сен ага бир гана насаатчы боло аласың. А 35 жашқа чыккандан кийин ал балаң сенин же досуң болот, же душманың болот. Экөө бирөө сөз түрдө болот. Алда сага байланыштуу. Ата. Алда сага байланыштуу. Сени тарбияңа. Бирок тарбияда эң чоң роль, факторду эмне ойлойт билесиңерби? Эки нерсе. Bir, dini bağlılık, iki, ulutluk bağlılık. Dini bağlılık, ulutluk bağlılık. Kudayga şükür bizden komşulukta dini bağlılık menen ulutluk bağlılık kamır cumur bolu öyle bari bir değil bolu atat. Kudayga şükür. Ke bir masaleyle eseptebesen ele. Bирок жалпысынан алхамдулилlah. Демек, улуттук баалуулукка канчалык бекем болсок, ошончолук динибизге бекем болобуз деген сөз. Динибизге канчалык бекем болсок, улуттук баалуулукка ошончолук бекем болобуз деген сөз. Бул дагы балада иммунитетти пайда кылат. Эмнеге иммунитетти пайда кылат? Сырттан чочун болгон, адам баласын ичинен чирите турган, канын буза турган идеологияларга иммунитет болот. Силер балаңды мектепке жиберип атасың. Мектепке жибергенде мектепте ким менен дос болуп атат, кандай иш жүргүзүп атат, түшүнүктүүбү? Сабактан ким менен ойноп атат, кайсы жерге барып атат, мектептеги мугалимдердин идеологиялык платформасы кандай, буну текшербейбиз, карабайбыз даже. Бирок билесиңер, мектепте теңирчи мугалим дагы бар, мектепте атеист мугалим дагы бар, мектепте ЛГБТни колдонгон мугалимдер дагы бар, түшүнүктүүбү? Марксизмди колдогон мугалимдер багы бар. Дарвинизмди колдогон мугалимдер бар. Сен атан катары балаңа үйдө тарбия бериз. Буга дагы кайтабыз. Келет иншалла. Жалпысын айтып атам, себеп дегенде бул тарбия маселесин айтып атпайбызбы? Айта албай койбой жатам бул жерде. Бирок өтө маанилүү болгон бир нерсе. Демек туугандар, биз ата болгондон кийин үстүбүздө баланын эртеңки келечекке бактылуу бир жашоого калыптанып жашоосу үчүн сен атанын өтө чоң милдети бар. Сенин үйүңдө бир бука байланган жок. Сенин үйүңдө бир үй айвандардан бирөөсү байланган жок. Жедиресиң, ичиресиң, кийгизесиң, аталык милдетти аткарын болду, гүл айбайсың. Андай нерсе жок. Түшүнүктүүбү? Сенин балаң сага аманат акыркы демиңе чейин деп айтылат. Ооба. Акыркы демиңе чейин аманат болуп эсептелет.